Эпидемиологиялык абал курчуп ооруган бейтаптардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Учурда облус аймагында кооптуу илдетке чалдыккан бейтаптар Талас району, Талас шаары, ошондой эле Бакай ата районунда басымдуу. Андыктан кооптуу илдетке каршы күрөшүү чараларын күчтөндүрүү колго алынды. Коронавируска каршы турууда эмдөөдөн калктын 70%ын өткөрүү талабы турат. Биздин Талас райондук жалпы дарыгерлер практика борборунда эмдөө аябай жакшы өтүп атат деп айтсам болот. Биринчи жаңы башталган кезде аябай баягы өздөрү албайбыз деп отказ бергендер көп болду. Андан кийин биз баардыгыбыз жапатырмак медиктердин жардамы менен жакшы маалымат, информационный эме жүргүзүп, элге түшүндүрүүлөрдү көбөйттүк. Ошондон кийин мынакей кийинки учурларда оорулуу эмес, биздин населениянын көбү өздөрү келип алып башташты да. Гүлнар Алыбаева үй бүлөлүк дарыгер. Күнүнө ар кандай дартка чалдыгып, кайрылган бейтаптардын аягы үзүлбөйт. Андыктан көпчүлүк адамдар менен байланышта болгондуктан буга чейин өз ден соолугу үчүн 2 жолу эмдөөдөн өткөн. Бүгүн 3-чү жолу эмдөө алды. Бирок үй бүлөлүк дарыгер көп жылдан бери өнөкөт аллергия дарты менен жабыркап келет. Өнөкөт оорусу жок болсо, ошол кезде температурасы нормально болуп, давлениеси жакшы болуп, өзүн жакшы сезсе, прививканы ала берсе болот. Анан, например, мен жолдошум деле сахарный диабет, давлениясы бар. Экөөсүн алды, эми үчүнчүсүн алган жатат. Үчүнчүсүнө убактысы кеп калды, үчүнчүсүн алат ал деле. Мен өзүм вакцинаны жакшы эле көтөрдүм. Жакшы эле көтөрүп атам. Эмки буйруса азыр үчүнчүсүн алып атам, чтобы азыркы жаңы штаммдар чыгып атат. Ошого карата үчүнчүсүн алыш керек болуп атат. Элдерге да айтып кетет элем, прививканы өз убагында алып турсун. Талас району боюнча 32 дарыгер жетишсиз. Акыркы күндөрү жаш кадрларды ишке тартуу аракеттери көрүлгөнү менен жыйынтык болбой келүүдө. Бүгүнкү күндө район боюнча 32 дарыгер жетишсиз. Берден основном айыл жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер жетишсиз. 16 дарыгер бүгүнкүгө жетишсиз. Ал эми мына поликлиникада узкүйлөрдө мына психиатр, нарколог, педиатр, окулист, невропатолог деген дарыгерлер жок азыр. Калк саламаттыгына кам көргөн Талас райондук жалпы практикалык борбору үчүн жаңы жыл жемиштүү жылдардан болду. Себеби бир топ жыл эл үчүн эмгек жасаган Молдалы Мырзалиев өлкө башчысынын жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгер наамын алды. Биринчиден ошол өкмөткө дагы, правительствого ыраазычылык. Себеби дегенде мынакей мен иштегениме 40 жыл болуп атат. 82-жылдан бери бир район ошо Талас районунда эмгектенип келатам. Эмгегимди баалап, наградага көрсөтүп беришип атат. Ыраазымын. Эми бул менен эле токтоп калбай, мындан кийин дагы ал награданы акташ керек, иштешибиз керек. Мырзалиев Молдалы Төлөнөбүч көп жылдан бери эмгектенип иштеп келе жатат. Эмгеги сиңген. Бүгүнкү күндө биз 2 мекеме кошулуп чогуу иштеп атабыз. Ал кишинин баягы иштеген иши, өзүн бардыгын көрүп атабыз. Азыркы алган сыйлыкка ал киши татыктуу. Ар бир адамдын ден соолугу өз колунда. Андыктан кооптуу илдет кайрадан күчөп жаткандыктан ар бир адам эмдөө алышы шарт. Себеби эмдөө сиздин жана жакындарыңыздын кооптуу илдеттен коргойт. Бегай Масымбаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас району.